Bir жыл мурда азыркы президент Жээнбеков мен президент болуп калсам Атамбаевдин жолун улантам деди да. Бирок жолун уланткан жок, өз жолу менен кетти. Массалык маалымат каражаттарында эл оозунда айтылып атат, булардын ортосунда пикир келишпестик деп. Кандай пикир келишпестик болгону белгисиз. Сиздин баамыңызда ал кандай экөөнүн ортосунда пикир келишпестик болду? Рахмат. Биринчиден, экөөнүн ортосундагы келишпестиктерди экөө дос 23 жылдан бери шилекей алышкан достор. Ошолордун өздөрүнөн сураңыздар, мен алар үчүн жооп бере албайм. Эмнени бөлүшө албай атат, эмнени талашып атат, кайсы жерден пикир келишпей калды. Себеп жетекчи болгондон кийин баягы чөмүч ошонун колуна тиет да. Анан чөмүч кимдин колуна тийген болсо, чөмүчтөн эмне чыккан болсо өзүнүн табагына салат да. Анан тиги табакка салып жүргөн киши дагы менин табагым бош калды десе кийинкисин аласың деп ушундай да, мен жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө. Анан башка саясий же болбосо баягы ушунун көчүн улантам деп кетип бараткандан кийин ошонун эле көчү уланып кетип баратат. Ошол эле көч. Бул кандай көч? Бул мыйзамсыздык, адилетсиздик, бардык нерсе пара менен чечилүү, коррупциянын туу чокусуна чыгуу, тек гана баягы жүздөр гана алмашты. Жасалып аткан иштер андан бешбеттер кетти да. Мен кече айылда болдум, ушул айтым айрамдарда деп атпаймынбы? Областтык деңгээлдеги жетекчилер расмий түрдө айтып атат. Баштакы жыйналган акчалар 3 эсе көтөрүлдү деп атат. Бизге салган салыктар 3 эсе көтөрүлдү деп атат. Кече мына көчмөндөр оюндарына коюлган, берилген салык ар бириңер боз үй тигесиңер деген. Бизди тажатып бүттү деген сөздөр болуп атат. Тажат сен үчүн айтпай атасың. Эмнеге ал жерде интервью берсе эле бактылуу болуп эле жыргап ыйлап жатып атасың? Айт да ошону. Же сөзсүз Мадумаров айтуу керек. Биз күнүнө эң эле болбогон кедей болгон уюмбуз дейт. Бизге акча деле көп түшпөйт дейт. Күнүнө 15 миңден ижарага бир боз үйдү алып, Ысык көлдө ошону тиктик дейт. Анан келген конокторду багабыз дейт. Ушуну менен жаңы жылга чейин айлык албайбыз экенбиз дейт. Айтпайсың банда. Ошол сыяктуу жанагы экөөнүн көчү бир эле. Мен 1 жыл башта айтканмын. Ошол эле көч уланат, ошол эле жол менен кетебиз дегендей болду. Эмне өзгөрдү? Өзгөргөнү тиги кишинин сырткы көрүнүшү гана өзгөрдү. Чач, прическа өзгөрдү. Баскан турган өзгөрдү. Ааламды бүтүндөй ээлеп алгандай болуп, мындай бир көз караш өзгөрдү. Башка эмне өзгөрдү? Биз кыргыздар кызык экенбиз да. Укмуш жакшы кетип баратат, аябай жакшы кетип баратат. Ушул келген келинди мактагандай кылып мактап отуруп, чалкасынан кетиребиз да, анан кеткенден кийин тепкилейбиз. Атамбаевди дагы эмне деген сөздөрдү айтпадык биз. Үзүлгөндү улап, чачылганды жыйнап, бул бүгүнкү замандын манасы дегенге чейин барган биз. Мына кеткенден кийин не кылып атабыз? Мен ошол турган мезгилинде айтам, кеткенден кийин сөз айтпайм, билесиздер. Экөөнүн ортосундагы пикир келишпестиктер эгер 23 жылдан бери байкалбай келген болсо, экөө тең артист да. Билдирбей келген да. 23 жылдан бери катып келген сырыны 3 айдын ичинде ачышып алган болсо, анда булар дос эмес. Накта дос жыгылган кезиңде дос дейт. Накта дос ооруган кезиңде дос дейт. Накта дос кемчилигиңди жапкан кезде. Булар келгенден бери эле бири-бирин ачыклап эле, чукулап эле. Мен ушунун достук экендигине күмөнүм бар. Же мүмкүн ушундай роль ойнойбуз деген бөлүшүп алса керек. Башка менин акылым жетпейт.